Ассалому алейкум. Барыңыздарга тынчтык каалап, сиздер менен мен Кадыр Маликов. Назарыңыздарда 100 суроо көрсөтүүсү. Эле Орог айылында айт намаздан кийин мусулмандар ортосунда пикир келишпестиктер чыкты. Алардын бул кылыгы күнөө болуп эсептелеби? Мындай арыздашуунун кесепети эмнелерге алып келет? Өздөрү мусулманбыз дегендердин ортосунда мына ушундай араздашуунун чыгышы, анан да бул ыйык айт намазынан кийин болуп жатышы, бул өтө көп нерсени айтып турат. Биринчиден мына ушул жаңжалга катышкан адамдар, алар дагы деле исламдын маани маңызын билбегендер. Анткени ислам бул бир гана намаз, орозо же ажыга баруу эмес. Ислам бул биринчи кезекте мамиле. Ислам бул мамиленин дини деп айтылат. Ислам биринчи кезекте адамдын мамилесин жөнгө салат. Бул мусулман адам өзүнүн жакын адамдарына, кошуналарына, элине кандай мамиле кылып жатат дегендик. Эгер кайсы бир мусулман адам азыр эле мечитте намаз окуп чыга алып эле башка адамдар менен араздашып жатса, анда бул чоң күнөө болуп эсептелет. Мындан тышкары, бул ислам дининин беделине да шек келтирет. Бул албетте жалпы мусулмандарга күбө жапканга тете. Биз мусулмандар өзүбүз терс көрүнүштөрдү жасап жатып, кантип башкаларды жакшылыкка чакыра алабыз? Андыктан жогорудагы жаңжалга катышкандар биринчи кезекте алар өздөрүнүн атын булгап алышты. Мунун артында кандайдыр бир күчтөр турат дегенден алысмын. Бул жөн гана диний караңгылыктан улам болуп жатат. Анткени бүгүнкү күндө сырткы келбети гана мусулман болгондор көбөйүп кетти. Намаз окуп, орозо кармагандар бар, бирок алардын бардыгы эле исламдын түпкү маңызын али түшүнө электер. Бул албетте чоң көйгөй болуп эсептелет. Андыктан биз сандан сапатка өтүшүбүз керек. Бул деген биз мусулмандар жүрүм-турум, адеп-акылык жагыбызды тарбиялаганга көбүрөөк көңүл бурушубуз абзел. Исламдын мусулмандардын улут аралык же аймактык деп бөлүнүшүнө көз караш кандай? Исламда улут аралык же аймактык болобу өзүн артык көрсөтүү бул арам болуп эсептелет. Муну биз албетте шайтандын белгилери деп билебиз. Куранда айтылгандай, Кудай Таалам бардык периштелерге Адам алейхиссаламга сажда кылгыла деп буйруганда, Иблис, шайтандан башкасы бардык периштелер баш ийишкен. Ал эми Аллах Таала шайтандын эмнеге адамга сажда кылган жоксуң деп сураганда, ал мен адамга караганда эң жакшыраакмын деп жооп берген. Муну ал адамды ылайдан, ал эми өзүн оттон жаралгандыгын себеп кылган. Бул жерден биз бир тараптын экинчи тараптан артык көрсөтүүсүн шайтандын мисалына көрө алабыз. Мына ошондуктан улутчулдук, аймактык жактан бөлүнүп жарылуу бул албетте шайтандан. Бири-бирин жек көрүү жана өзүн башкалардан бийик сезүү кантип пайда болот? Мисалга, кээ бир иштегиси келбегендер өзүнүн ийгиликсиз иштерине башкаларды күнөөлөйт. Ал эми улутчулдук жана башкаларды жек көрүү албетте бул үй бүлөдөн башталат. Кай бирөөлөр өздөрүнүн көчөдө пайда болгон жек көрүү сезимдерин же жек көргөн адамдын өзүнө айта албай ал сезимдерин үйүндөн чыгарат. Мисалга, кайсы бир иште ийгиликсиз болуп калып, буга башка адамдарды себеп кылганыбызда чай үстүндө ал тууралуу сөз кылып жатып, жек көргөн адамдын улутун, аймактык өзгөчөлүктөрүн айтышыбыз мүмкүн. Мына ошондуктан улут аралык же аймактык араздашуу бул үй бүлөдөн башталат. Анткени ата-энеси кайсы бир адамдын улутун же аймактык өзгөчөлүктөрү тууралуу жаман сөздөрдү айтып жатканын уккан балдары дагы ошондой эле жек көрүү сезимдери менен чоңоюп калат. Тарбиядан тышкары экинчи көйгөй бул кээ бир чагымчылдар. Мисалга, саясий ишмерлер болобу, алар адамдарды аймактар аралык бөлүү менен өз кызыкчылыктарына жетүүнү көздөйт. Ошондой эле сырткы күчтөр да болушу мүмкүн. Бирок ар дайым эле сырткы тараптардын аралашуусун себеп кыла берген дагы болбойт. Биздин бири-бирибизге болгон ишенимибиз бул чоң ролду ойнойт. Адамзат мамлекеттик коом болуп жашагандан кийин ички иштерге сырткы күчтөрдүн аралашуусу болуп келген жана бул кийин деле боло берет. Эң биринчи кезекте коом арасында кандайдыр бир улут аралык же аймактык пикир келишпестиктер боло турган болсо, анын себептерин алгач өзүбүздөн издеп көрүшүбүз абзел. Анын себептерин жана кесепетин аңдай билип, мына ошол жагдайларга байланыштуу жөнгө салуу жагындагы ойлоп көрүшүбүз керек. Кемчиликтерди көрө билүү дагы жетишкендиктерге алып келет. Эң биринчи кезекте Кыргызстан бул биздин мамлекет. Биз бул өлкөдө бир коом болуп жашап жаткандан кийин анын ынтымагы үчүн улут аралык, аймактык өзгөчөлүктөрүбүзгө карабастан бир малада жашай билишибиз абзел. Сиздер менен мен Кадыр Маликов болдум. Сиздер 100 суроо көрсөтүүсүн көрдүңүздөр.